Москвадагы акыркы түн. Турмушта болгон окуялардан. Самат Москвага келгенине 3 жыл болду. Алгач келгенде баары башкача көрүнгөн. Чоң шаар, жарыктар, кооз өзгөчө, үмүт. Бирок убакыт өткөн сайын бул шаар анын жүрөгүн чарчатканын өзү дагы байкабай калып жатты. Ал күн сайын курулушта иштечү. Кышы суук, жайы ысык. Бирок эң оор нерсе жалгыздык эле. Бир күнү кечинде Самат жумуштан кеч чыгып, метро тарапка бара жатты. Капчыгын кармалап көрдү. Жок. Жоголуп кеттиби? Деп шыбырады ал. Акчасы, документи баары ошол капчыкта болчу. Ал селейип отуруп калды. Башы айланып, эмне кылаарын билбей калды. Ошол учурда жанынан бир кыз өтүп бара жатып, токтоп калды. Сизге жардам керекпи? Самат башын көтөрдү. Капчыгымды жоготтум. Кыз бир аз ойлонуп туруп, келиңиз, чай ичип ойлонолу. Бул жерде отура бербеңиз. Анда эч нерсе чечилбейт. Самат башында ишенбей турду. Бирок башка айласы жок эле. Экөө жакынкы кичинекей кафеге киришти. Менин атым Алина, деди кыз жылмайып. Мен дагы Кыргызстандан келгенмин. Самат таң калды. Чын элеби? Ооба, мен бул жакта окуймун, анан иштеймин дагы. Самат биринчи жолу 3 жылдан бери өз тилинде, кыргыз тилинде, өз адамындай сүйлөшүп жатты. Ал баарын айтып берди. Алина угуп туруп, акырын айтты. Капчыгыңыз табылат, сарсанаа болбоңуз. Бирок азыр эң негизгиси, сиз жалгыз эмессиз. Ошол сөз Саматтын жүрөгүнө жылуулук берди. Бир маалда кафеге бир эркек киши кирип келди. Бул кимдин капчыгы? Деп көтөрүңкү үн катты ал. Самат орунан тура калып, меники! Деп баягы кишинин жанына базып барып, капчыкты алды. Ичин карады. Бардыгы орунда. Рахмат сизге, чоң рахмат. Деди Самат кубанып. Эркек жылмайды. Мен аны сырттан таап алдым. Документтерди көрүп, бул жакка кирген элем. Мейли, болду, жакшы болсун. Деп ал киши басып кетти. Самат терең дем алды. Ошол түн башкача болду. Ал Алина менен узакка сүйлөштү. Экөө тең бир эле сезимди бөлүшүп жатышты. Бул сезим мекенди сагынуу эле. Кетерде Алина айтты. Кээде бул шаарда акча эмес, адам табуу дагы маанилүү. Ооба десең? Деп Самат башын ийкеди. Ооба. Бүгүн мен ошону түшүндүм. Эртеси Самат ишке башкача маанай менен барды. Ал дагы эле мигрант болчу. Бирок эми ал
жалгыз эмес экенин билчү жана жүрөгү менен чындап сезчү.